Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу Россия Федерациясында эмгектенген, иштеген кыргызстандык мекендештерим. Барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, рахматы, берекеси болсун. Кудай кааласа 14 октябрь күнү Проспект Мира көчөсүндө жайгашкан Россияда Москва шаарындагы Борбордук мечитте saat 12:30 peşinde Кудай кааласа жолугушуу уюштурулууда. Бул жолугушуу Россия муфтийлер кеңешинин жана Россия Федерациясынын мусулмандар дин башкармасынын төрагасы шейх Равил Гайнуддин менен уюштурулууда. Буюрса актуалдуу бүгүнкү күнү өтө бир маанилүү үй бүлөнү сактоо темасында адал ырыскы, берекелүү жашоо, ынтымактуулук жана патриоттук, намуздуулук жөнүндө ошондой эле эне тили жана балдардын тарбиялоо маселеси, экстремизмге каршы күрөшүү, ханафи мазхабты терең үйрөнүү жана мусулмандардын жашоосунда Кур'андын орду аттуу баяндамалар болот. Ушуларга тиешелүү суроо жоопторго да Кудай кааласа жооп беребиз. Алла Таалам баарыңыздарга жакшылыктарды берсин. 14 октябрь күнү пешим намазга Борбордук мечитке Москва шаарына баарыңыздарды чакырабыз. Кош келиңиздер. Көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын сактоосунда, берекесинде, аманчылыгында болуңуздар.